деген бир вольт дейбиз. Себеби мына бул сүрөттөн көрүп турасыңар, могу адамдын аты бул италиялык физик Алессандро Вольт болуп эсептелет. Вольт. Эмне үчүн ушул адамдын урматына коюп койду? Себеби бул биринчи жолу дүйнөдө токтун булагы же галваникалык элементти түзгөн окумуштуу болуп эсептелет. Ошондуктан ушул адамдын урматына бул электр талаасынын өздөөчү, энергия жагынан ошондуктан вольт деп биз кабыл алабыз. Биз мурунда айтканбыз, биз токту көз менен көрүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан биз чыңалууну эсептеш үчүн мына бизге астында курал турат атайын. Бул куралды мынакей вольт деп белгиленген. 1 амперметрден айырмалап мына вольт деп турат. Бул вольтметр болуп эсептелет. Мына бул жерге жазып коем. Вольт өлчөөчү куралыбыз вольтметр. Мына чыңалууну өлчөйм деген сөз. Эми биз вольтметрден кандай кылып пайдаланабыз? Вольтметр пайдаланыш үчүн биз аны чынжырга туура туташтырганды үйрөнүшүбүз керек. Мисалы мынакей азыр чынжыр түзүп көрөлү. Эң жөнөкөй чынжыр. Мисалы мына бул жерге мен лампочканы коеюн, зымдап келип. Электр лампочкасы. Так. Андан ары зымды улап кетейин. Бул жерге биз мурунку айтып кеткен амперметрден удaalаш туташтырдык. Андан чыктык дагы. Ток булагына туташтырайын. Ток булагына. Андан ары өткөргүчтү улап. Ачкычты коеюн дагы. Мына момундай чынжырды түздүк. Эми бизге максатыбыз, мисалы могу электр лампочкасына чыңалуу канча экенин эсептешибиз керек. Муну эсептеш үчүн биз вольтметрди мен азыр мына өзүнчө белгилейин. Вольтметрди мына моорекиндей кылып керектүүчүгө биз параллель туташтырабыз дагы момундай В белгилүү. Мына бул параллель туташтыруу. Параллель. Айырмасын түшүнүп койгула, биз амперметрди удaalаш, муну момундай параллель туташтырдык. Эми мисалы бул жерде бизде 2 вольтту көрсөттү. Эми биз вольтметрге барсак ал кандай болот? Вольтметр мына биз бияктан билиш үчүн алардын сызыктарынын баасын билишибиз керек. Мына 3-түнкү шкаланы ала турган болсок, эгерде биздин жебебиз моореки так ортосуна барып калса, могу жерге келсе, анда биз муну 2,5 вольт. Башка айтканда, мына биз ток булагын мына могу жердеги өлчө десе, буга да параллель туташтыралы. Бул жерде мынакей мисалы 2,5 вольтту көрсөттү. Ал эми байкап көрсөңөр, бул жерде айырмасы 0,5 вольт болуп калат. Бул мисалы ачкычты жапкандан кийин биякта моореки зымдарга дагы биздин чыңалуубуз азаят. Эми биз чыңалуу турмушта бизде ток булактары ар кандай, мисалы батареялар бар, мисалы 1,5ден 3 вольтко чейин. Андан кийин 3 вольттон 5 вольтко чейинки ток булактары бар. Үйдө болсо биз 220 вольт. Ал эми электр берүү линияларында мисалы 100.000 вольтко чейин болот. Эми муну жазганын себеби эмнеде? Биз ток булагын иштегенде сөзсүз мынакей ушу чыңалууну биз абдан этият болушубуз керек. Мен бир мисал келтирип кетейин. Мисалы биз жумушту ала турган болсок, эгерде мына 100.000 вольт болгондо жумушту эсептей турган болсок, могу формуладан жумушту эсептесек, анда Q көбөйтүлгөн U. Эсептеп көрөлү, жумуш канчага бара алат? Эгерде 1 кулон заряд болсо, 1 кулон заряд 100.000 вольт болсо, анда биздин жумушубуз 100.000 жоуль. Эми бул жерден караганда биз бул өзүбүздүн механикалык жумуш менен эсептеп салыштырып көрөлү. Бул механикалык жумуш потенциалдык энергия,
потенциалдык. Мына мен бул жерден бекер айткан жокмун потенциал деп. Себеби бизде оордук күчү менен, оордук күчүнүн бул билесиң багыты дайыма ылдый карай багытталат. Ал эми Е болсо могу жерге жазып коет. Электр талаасынын чыңалышы. Бул дайыма багыты оң уюлдан терс уюлду көздөй багытталат. Ошондуктан окшоштугу мына бир окшоштугу ушунда. Эми эсептеп көрөлү эми. Биз бул жерден мисалы качан 1000 жоуль болот биздин жумушубуз. Мисалы массасы 100 килограмм деп коеюн. Эркин чүнүлдамдыгы 10 ньютон бөлүнгөн килограмм. И ашты 10 метр деп койсом, анда караган могу эки жерде биздин аткарган килограмм менен килограммды кетсек, анда биздин аткарган жумушубуз 100.000 жоульга барабар болот. Бул жерде мен эмне үчүн жаздым? Биз мына 100.000 вольтту алыш үчүн карагыла, биз 1 тонна жүктү 10 метр бийиктиктен таштагандай болот. Муну өзүңөр ойлоп көргүлө, бул абдан чоң жумуш и өтө коркунучтуу. Ошондуктан биз ток булагы менен иштегенде абдан этият болушубуз керек. Ошо бизде турмушта, мисалы кургак комнатада чыңалуу 12-36 вольтко чейин уруксат берилет. Ал эми үйдө болсо ар бир үйдө 220 вольт. Мына биз могу эки жерден бир нерсени дагы айта кетейин. Биз суу менен салыштырдык. Эгерде мына суу качан агымы токтоп калышы мүмкүн. Эгерде H1 барабар H2 болуп калса, анда биздин суубуз мына тартып коет. Суу мына могурекиндей бирдей деңгээлде болуп калат дагы. Бул жерде эч кандай суунун агымы жок. Значит, бул жерде электр жумуш аткарылбайт дагы. Эгерде фи менен салыштырган турган болсок, фи1, фи2 десек, анда мен айткандай бул жерде чыңалуу 0 болот дагы. Ошондуктан буну жазганымдын себеби биз электр тогу болуп туруш үчүн дайыма биз потенциалдардын айырмасын кармап туруш керек. Башкача айтканда эч качан фи1, фи2ге барабар болбош керек.